Карапайым эле элден чыккан эле өз күчүбүз менен ата энелерибиз деле мугалимдин балдарыбыз. Biz bir жылда biz 100 миллион сом налог төлөйбүз. 2000ден ашуун үй бүлөнүн тагдыры. Кайра иммигрант болуп кетебизби деп коркосун да. Семьямды, жалгыз багам 4 балам бар. Ажоосман колдоп атса, ылдый жакта бир кандайдыр бир катачылык кеткендир да. 3000ге чейин машина туруп калган да. 3000 машина сатылбай. Я бул саман эсеп туруп турса эле. Самый главный. Кыргызстандагы эң ири делген энерек чыгаруучу компаниялардын биринде турабыз. В связи с тем, как Думе и мэрия подали в суд, все дела приостановились, сами понимаете, партнеров проход. Biz budan 10 есе, 20 есе, 100 есе өссөк болот экен өзү. Ушул мык чыгарган завод 10 жылдан ашык. Айлыгын бер албай атсам, милицияны бага албай атсам, аскерлерди бага албай атсам, анан ошо заводду саламбы? Байлар алганда эле баары байлар дешет да. Байлар эмес. Бул эмгектениш керек экен да. Ири отуруп түз кеңешиш үчүн мамлекет башчыдан өндүрүшчүлөрдү кабыл алууну суранып жатышат. Бул жерде СССР учурунда Фрунзе атындагы айыл чарба машиналарын чыгаруучу завод бар эле. Мында негизинен чөп таңгактоочу техникалар чыгарылып, Союздагы өлкөлөргө жана чет жака сатылчу. Кыргызстан деген жазуусу бар пресс-подборщиктерди азыр да кезиктирүүгө болот. Бирок Союз тарагандан кийин заводдун чынчырчасы үзүлүп, токтоп калган. Жаңы түптөлгөн мамлекет муну өз алдынча иштете алган эмес. Ошентип, гүрүлдөп иштеп жаткан завод ээңсиреген имаратка айланган. Учурда мурдагы Фрунзе заводунун аймагында 200дөй ишкана ачылып, самандын талабына ылайык түрдүү продукцияларды өндүрүп жатат. Ал эми 2000ден ашуун адам иштеп, үй бүлөсүн багууда. Ишкерлер соңку 1 жылда эле мамлекетке 1,5 миллиард сомдун тегерегинде салык төлөгөнүн айтышты. Аталган завод кантип жоюлуп, жеке ишкерлердин колуна кандай жол менен өткөнү тууралуу алдыда айтып беребиз. Ага чейин мунун ичинде эмнелер өндүрүлүп жатканын көрүп чыгалы. Кыргызстанга кеңири тараган пир аталышындагы чипси сухариктерди чыгарган Кирби ишканасы да ушул жерде жайгашкан. Картошка суу менен болсо, мойкага түшөт. Жуулуп тазаланып, ол кесим болушунан калыштары. Абрезивная чистка болот. Ал жака тазалангандан кийин бул жака вот инспекционный столго түшөт. монтип таптаза болуп чыгат экен да, э? Бул жакка балдар болсо мындай, мындай жашыл, эмелер мусулман өркөтөбүз. Эмелер көздөрү болсо көздөрүн баарын тазалап, өнөрүн баарын алып чыгат. Кийин таза картошкалар тазаланбайт, анан кийин резкага барат. Жакан эмеден кийин башоодон чыккандан кийин эмеде ысык эме менен обработка болгон да. Анан кийин туширование, то есть муздак суу менен кайра чтобы дальше эме кайналып не переваривался, ошо менен чыгышат. Эгер сиздер моундай пчелка деген идиш уучу каражаттарды базарлардан көрүп жүрсөңүз, бул каяктан келет экен деп ойлоп калган болушуңуз керек. Базарларда көбүрөөк сатылып жатат. Бул дагы ушул Кыргызстанда эле өзүбүздүн ишкерлер чыгарат экен. Бул жерде үй тиричилик каражаттар чыгарып атабыз. Бул кол жуучу самын, идиш жуучу каражаттар жана үйдү колдонуучу каражаттар чыгарып атабыз. Терезе жууган бир 30 түрдөй бар. 30 түрү. Демек сиздер Кыргызстандын ичинде элеби же чет өлкөгө да экспорттойсуздарбы? Азыркы учурда биз Казакстандын Magnum деген сеттерге
өздөрүнүн маркасы болуп чыгарып берип атабыз, ошол жетип атабыз. Бирок 2 жыл мурун Россияга экспорт болду, дагы бир 4 жыл мурун Казакстанга экспорт кылганбыз. Ал эми бул жерде курулушка керектелүүчү баардык өлчөмдөгү мыктар чыгат экен. Мына ушул мык чыгарган завод 10 жылдан ашык убакыттан бери ушул жерде өндүрүшүн улантып келет. Биз 5 жыл болду иштеп атабыз. Бизде компания Оранжевый слонбуз. Биз чет элден алып келген продукциябыз бул продукты питания. Алып келген продукциябыз Россия, Казакстан. Чоң маркеттерге Кыргызстандын ичинде региондорго алып барабыз. Ближний регион, дальний регионду айтып коет аны. Ошол маркеттерге, базардын ичилерге ошол жерге алып келебиз. Базарларга негизги дистрибьютор турбайсыздарбы анда? Биз дистрибьюторский компания. Плюсовой холодильник. Биякта сакталган продукция, сырлар, майонез, мына көрүп турасыздар өзүңөр. Бир мисалы сыр. Мынауга окшогон. Ошол моцарелла сыр, биз экстра сыр, ошону сыр жасайбыз, ошол сыр бүт баары Кыргызстандын ичинде таратат ошол продукцияны. Бул жагында биякта минус, холодильник минус, 18 минус температура, бияктан майлар сакталат. Бүт баары продукция, которая требует, мисалы үчүн, продукция, которая требует глубокой заморозки деп коет, ошолорду биякта вот картофель фри бар, булочкалар бар, гамбургерный, ошону полностью биякта сакталат. Биякта болсо биздики сухой склад. Сухой склад ичинде карасаңар болот. Биякта дагы чет элден алып келген продукциябыз биякта полный. Фунчоза дейби? Фунчоза биякта полный эле тиги суши, бияктарга ошол жерден биякка алып келебиз. Бияктан таратабыз полный. Кафе, вообще пит, везде отсюда у нас бьет доставка, отсюда погрузка болот. Бияктан полный груз этип, бияктан алып кетебиз продукты питанияды. Биякта карасаңар болот полный. Биз азыр мотор сервис ишканасында турабыз. Бул жерде жүк ташуучу унаалардын жана кыймылдаткычтарын мотор деп коет эмеспизби? Ошолорду алып келип, тазалап, оңдогон жумуштар жасалат экен. Андан башка дагы ушу жүк ташуучу унаалардын металлдарын жууп тазалоо жумуштары жасалат экен. Бул жака Кыргызстандын көмүр карьерлерине каттаган оор жүк ташуучу унаалардын тетиктери, жада калса кумтөрдүн техникалары дагы ушул жерден келип, оңдоп, түзөтчү керектүү тетиктерин оңдотуп кетишет экен. Кыргызстандагы эң ири делген эмерек чыгаруучу компаниялардын биринде турабыз. Ал дагы ушу мурдагы Фрунзе заводунун аймагында жайгашкан. Көп жылдан бери иштейт экен. Бул жакта жанагы эмерек жасоочу, чогултуучу заманбап жабдуулар колдонулат. Азыр карап турсаңыздар, бул жакта дагы бир заманбап станок. Бул жакта тактайларды, эмереке керектелүүчүлөрдү баарын автоматтык түрдө алып, автоматтык түрдө кесип, бүт баарын даярдап берет экен. Бул ушул заманбап техникалардын, жабдуулардын бири десек болот. Бул жер Континент компания деген басмакана экен. Ушул жерден сырткы жарнамалардын баардык түрү жасалат экен. Басып чыгаруу жанагындай табличкалар, жанагы компаниялардын, банктардын сыртына букваларды жазып, тамгаларды жазып, жазып аткан жарнама, тактайчалар келип аткан жарнамалардын бүт баардык түрү ушул жерде жасалат экен. Бишкектин чоң ортосундагы эң негизги көчөгө чапталган мындай Чүй проспектисине дагы тактайчаларды ушул жерде жасашыптыр. Мисалы үчүн жана милициянын машиналары, скорый, ошолорго да чаптап бересиздерби? Бүт ошолордун баарын биз жасайбыз да бияктанчы. Жанагы школдордогу информационный стенд, мисалы үчүн жана буквалар күйүп турганчы. Знактар, бүт жанагы скорый, тез жардам кызматтары сиздерден чапталат. Бүт бизден чапталат. Жанагы дорожный знактар турбайбы? Бүт ошолордун баары бизден чыгат да. Дорожный знак, табличка, указательдер бүт бизден чыгат. Бияктан кылса болот бүттүгүн. Көп нерсе чыгат бияктан билинбеген менен аябай эле. Некеде чапталат, аэропорттун ичинде самолет бүттүгүнө чейин барып кылып көрдүк бүттүгүн. Самолетто чаптадык. Самолетторго дагыбы? Самолетто жана герб немелери барбы? Албетте, биз бул жактагы айрым ишканаларды гана көрсөтүп бере алдык.
мындан башка дагы Тансу, Кыргыз Кийиз, Русичи Фарм, Байэлим, Баркат, Кара Арча, Элегия, Кыргыз Орус Металл базасы, Стройснаб, Альфа Ойл, Трансэлектро, Строймаркет, Асмебель, Евростиль сыяктуу калкка кеңири таанылган фирмалар да орун алган. Мындай өндүрүштү түптөп, өркүндөтүү да оңой олтоң иш эмес. Ишкерлер башынан кандай кыйынчылыктарды өткөрүп, ушул деңгээлге жеткенин мындайча айтып беришти. Бул ишкананы өзү 2013 ачканбыз. Мен 6 жыл өзү Россияда иштегем. Мигрант катары. Анан кийин Кыргызстанга келип биякта калам деп чечкем. Ошодон бери 2012-ден 2013 ачтым. Өзү кичинекей эле бир 50 квадрат жерде болчу өзүнүн. Мындай бир реактор эле болчу, анан кийин рецептура эле. Болуп, биз 3 жерде иштейбиз бул жерде. Эми көп ойлойт экен. Бул жерде чиновник, заводдо эле чиновниктин балдары, урук туугандары депчи. Биз өзүбүз эле үчөөбүз тең эле сыртта 10 жылда, 15 жылда иштеп келгенбиз Россияда, чет өлкөдөчү. Баардыгын карштап, топтоп өзүбүзгө, мекенибизге кандайдыр бир салым кылалы. Өзү кичинебизден бери, эзелтен бери өндүрүштү максат кылып келгенбиз да. Өзүбүзгө жакчы деги эле мен жеке өзүм айтсам, ошо өндүрүш жагат эле да негизинечи. Кайда болбосун келип Кыргызстанга бир өндүрүш ачам, эмне болбосун деп. Ошентип жаш кезимден окуум бүткөндөн чет өлкөгө кеткем иштеп. Кыргызстанга келбей, 6 жыл келбей, Кыргызстанга келип, ошо байсачым таанышып отуруп, бул жерде чогуу биригип, ошо өндүрүш түптөп келатабыз да бүгүнкү чейинчи. Карапайым эле элден чыккан эле өз күчүбүз менен, ата энелерибиз деле мугалимдин балдарыбыз, врачтын балдарыбыз, ушундай ишкерлердин балдарыбыз да. Азыр өзү бул бизнес эле гараждан башталган эле бизнес. Көрүп атасыңар, жөнөкөй балдар иштейт. Бизди көрүп аткан көрөрмандары болсо дагы, аларга дагы айта кетели. Мурдагы завод Фрунзеде кимдер иштейт? Ошону колунда бийлиги бар бир чоңдор убагында бир кымындай акчага алып, анан ошо бала чакасы менен ушул жакта байып отурат деген түшүнүктөр калыптанып калган болушу мүмкүн. Биз ичине кирип карап, четинен көрүп кетип атабыз. Баары эле карапайым адамдардан чыгып, ушинтип өздөрү мындай сатып алып иштетип аткан жумуштар экен. Я работаю здесь с 2004 года, это получается в этом году уже будет 21 год. И за 21 год от простого рабочего я перешла к должности бригадира. Вот работая здесь, на этом предприятии, да, можно сказать, что практически с самого начала, когда это производство начинало еще с малого, когда производили картофель фри, вареники, и потом уже дальше это производство стало расти. Достойный продукт на рынке. Я так считаю. Бул компанияны качан алдыңыздар? Арендадасыздарбы же сатып алдыңыздарбы? 5 жыл мурун, 6 жыл мурун келгенбиз арендага. Бир жылдан ашык болуп калды. Ипотека алып, 5 жылга ипотека алып, 115 миллион сомго сатып алганбыз. Ошону 115 миллион сомго сатып алдыңыздар беле? Сатып алып, ипотека банктан алып, ипотекага 5 жылга алганбыз. Ошо 115 миллион сомго. 5 жылга. 5 жылга. Ипотека, кредит на 5 лет взяли, да. Бир жыл, чуть больше года как взяли. Бул жерде канча адам иштейт сиздердин компанияңыздарда? Анан салыктарды кандай төлөйсүздөр? Баары ачык айкынбы сиздерде? Бизде болсо так суммаларды айтып берсеңиз. Бизде бүт баары ачык эле иштейбиз. Налог боюнча таза иштейбиз биз. Ачык эле иштеп атабыз, көрүп турган сайын биякта өзүңүз көрдүңөр бүт баарды. Склад эле боюнча 10 адам иштейт. 15 машинабыз бар, 15 машина товар ташышат. Эрте саат 6-да келип жүктөшүп кетишет. Андан тышкары офистик сотрудниктерибиз бар, супервайзер бар, торговый агенттер бар. Общий болгондо где-то 70-75 адам иштейт бизде. Биздики эле фирмада эле 70-75 адам иштейт. Налог боюнча биз бир айда биз 8 миллион налог төлөйбүз. Бир айда эле 8 миллион. Бир айда 8 миллион сом налог төлөйбүз. Биз бир жылда биз 100 миллион сом налог төлөйбүз. Ошол 100 миллион сом налог төлөйбүз. Бүт баары по белой иштейбиз. Бизде андай жок.
жалаң эле, как видите, все прозрачно и открыто мы работаем. У нас нет такого, что мы скрываем что-то, еще что-то. Всегда приходит налоговая, могу жылы эле 3 жолу келип текшерип кетишти. Бизде 3 жолу текшерип, полный ревизия кылып текшерип чыгып кетишти полный эле. Бул жактагы өндүрүштүк мекемелерге 2000ден ашуун үй бүлөнүн тагдыры байланган десек болот. Анткени ушул жерде туруктуу иштеп, татыктуу маяны алып жатканын айтышты. Мисалы Рустам Токтоназаров алыскы айылдагы ажатканаларга чейин жеткен 70 метр аталышындагы даарат кагаздарын чыгарган ИФА компаниясында 10 жылдан бери эмгектенет. Ошо 10 жыл болуп калды. Келгенде ушул жерде бир цех бар эле, биздин цехте. Ошол жерде иштедим, дробилкадан баштадым да. Дробилкада иштеп жүрдүм. 1-2 жыл аерде иштегенден кийин перекачкасында иштедим, масса подготовкада окуп, каша жасап берип иштедим. Андан кийин БДМда иштеп жүрдүм, машинаны управлять этип, кагаз чыгарып. Андан кийин бул цех салынды, анан берги өтүп келдим. Ошондон бери 10 жыл иштедим. Айлык убагында жумуш токтоп калган учурлар болбойт. Кээде баягы кичине сынып, тынып калганда ремонтко токтойбуз, атак жакшы эле. Ассалому алейкум. Ишилгер болсун. Рахмат. Кандайсыз? Жакшы өзүңөр. Жакшы. Бул жерден сиз бул эмне чыгарган? Для пола. Пол жуугангабы? Пол жууганга. Буyoda. Канчадан бери иштейсиз бул жакта? 4 жыл болду иштегенде. 5-жыл кетип атат, Кудай буйрса. Жаңы келгенде зарплата 14 миңден баштаган, Кудай буйрса азыр Кудайга шүгүр. Өйдөрөк, айлык. Ошо жаңы келгенде ушу кичинекей эле болчу, мына чоңойду, бияк склад салынды, тияк склад салынды. Россияда Кемеровский область бар. Кемеровский технологический университетти бүтүп, магистратурасын бүтүп, бул жака кирдим. Келип эле сразу помощник технолога болуп кирдим. 1 жылдан кийин как инженер по качеству болдум. Карьерный рост бар. Ошо. Жакшы, сиз демек Россиядан окуп, анан бул жака келип иштеп баштапсыз да, э? Эмне үчүн Россияда калып, ал жактан көбүрөөк маянады, ошол жакта иштөө оюңуз болгон жок беле? Жок. Кыргызстанда өзүнүн мекениң баары бир жакшы экен да. Тиги жактан мындай документ боюнча кыйналып кетсең, көп жумуш калбайт. То есть неофициальный да, жумуштарга эле киресиң, а мындай өзүң эме кесип менен жумушка орнотулуш кыйын болду да. Саламатсызбы, Валерия? Сиз бул жакта эмне жумуш кыласыз? Качандан бери иштеп атасыз? Саламатсызбы? Мен маркетолог болуп иштейм. 3 айдан бери мен Токмокто университетти бүткөм, МУЦА деген университеттин бүтүп, анан бияка келип, биякта иштейм. Биздин компания үй эмеректерди чыгарат. Дивандарды, кухняларды, шкафтарды чыгарабыз. Сиз анда университет бүтүп, жаңы эле иштеп баштапсыз да. Биринчи жумушуңузбу бул? Ооба, бул менин биринчи жумушум. Орусча айтканда первый опыт. Маяналарды кечиктирбей эле төлөйбү? Жок. Андайлар менен бизде проблемалар жок. Биздин жаш үй бүлө болуп, мына жашаганына жубайым менен 3 жылдай болуп калды. Кызым аке той 3-кө чыгып, 4-кө чыгып карап калды. Садикке берип, келинчегим да жумушка кетет, мен да бияка келем. Бияктан ушул жумуштарды аткарып коюп, кайра тиги жумушума барам. Ал жактан да иштеп койгондон кийин кечинде үйгө кетебиз чогуу. Экинчи жумушуңуз кандай дедиңиз? Санитар болуп иштейм. Санитар болуп, пол жууп, тазалап иште. Бияктан болсо диван менен. Бияктагы жумушум да жакшы, тиягында да жакшы. Экөө мындай салыштырганда биягым кичине жогорураак болуп турат. Баягы мага өзүмө көңүлүмө жаккан жумуш экен. 2 жылдан бери ушу жанталашып ушул жерде иштеп, ушунун ар бир деталин, ар бир мелочун, ар бир немесинен бери баарына маани берип, карап эметкезек, абдан жакшы экен. Үй бүлөлүк бюджет кандай болот, толуп атабы? Ушу үй бүлөгө мынакей Кудайга шүгүр, мынакей 2 жылдан бери бир жалобам жок ушуга. Жетиштүү, жетет. Дагы бир жубайыма бир ушу айлык акысы жетиштүү болгон үчүн дагы бир машина алып берсем деген оюм бар. Ошол машина алып бердиңиз беле буга чейин? Буга чейин алып бергем, манысы жакпай калган сатыйт, анан кийин бөлөк машина алалы дейт, анан чоңураак дегенден ошого качырайын деп атат. Мен кесибим боюнча өзүм мугалиммин да. Анан кийин мен ушундай турмуш шартыма каршы ушул жака келип иштегенге туура келди. Эми башка мамлекетке барып иштегенде деле биякта деле ошондой эле маяна таап иштесе болот да. Баягы өзүбүздүн туулган жерибиз, туугандарыбыз менен балдарыбыздын жанында.
Анан кийин эгерде жумуш токтоп калса бизге кыйын эле болуп калат го деп. Соңку 1 жылдан бери мурдагы Фрунзе заводунун аймагындагы өндүрүшчүлөрдүн да жумушчулардын да санаасы тынч эмес. Мэриянын алдындагы муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти сотко арыз жазып, бүт баарын мамлекетке кайтарууну сураган. Учурда соттук иштер жүрүп жатат. Муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин иштин күнгөй тескейин талдабай туруп, жасаган кадамы өндүрүштү өркүндөтүүчү демилгелерди артка тартып, инвесторлордун жолун тороп, ал тургай өлкө экономикасына кедергисин тийгизип жатканын белгилешти. Кайрадан миграциянын агымы күчөбөйбү дегендер да бар. Өзүңөр көрүп турасыңар, канча эл берде ошо үй бүлөсүн багат, ошол иштепчи, кантип таасир тийгизбейт. Аны ойлоносуң, анан ушундай кандай десем, биздик завод, например, чоң да. Аны канча ичинде жанагы немелери бар, станоктору бар, жаңы станоктору бар коюлган. Анан аны, например, көчтөсө бир жерге кантип көчүрөбүз, аны тоже да ойлонуш. И анан үй бүлөлөрүбүздү кантип багабыз да? Кайра иммигрант болуп кетебизби деп коркосуң да. Бул завод Фрунзеде где-то бир 18 жылдан бери иштейм. Турцияда иштеп келдим. Акта да көп жыл иштедим, бирок өзүңдүн мекениңе жетпейт экен. Өзүм мекениң иштеген жакшы. Семьямды, жалгыз багам, 4 балам бар. Кудайга шүгүр ушу менен багып атам. 4 балдарыңыз кичине? Кичине балдарым, улусу 3тө, кичинекей 2де, 1де. Шу жерден наныбыз тауып, шу жерден семьябызды, үй бүлөбүздү багып атабыз. Ошо оюм ошо жабылбасын. Жабылса бизге кыйын эле болуп калат. Үй алганга аракет кылып атабыз, эми ипотека эмеге, жанагы мамлекеттик немеге туруп койгонбуз. Эмесине. Жана ипотека менен турганбыз кезегинечи. Эми Кудай кааласа очередибиз келсе, аяка да иштеп, ушактан эле иштеп эле, төлөп эле чыгып кеткенге кудуретим жетет эми. Ягы саман эсен туруп турса эле, самый главный. Бизде көбүнчө эле жаштар иштейт да. Кээ бирлердин квартиралары ипотекага алгандар бар, кредиттери бар. Анан кыйын эле болот го деген үй бүлөлөрү бар. Баарыбыз тең жумушсуз калсак, баары бир иштей кала тургандай болуп калат да. Казакстандан келген партнерлор болчу бизде. Ошол партнер менен чогуу алар биз инвестор болуп кирели дегенбиз. Ошол айткан сөзү боюнча биз действительно современный склад хотели построить. Мы хотели построить современный склад с высокими полками, чтобы внутри можно было работать карой, как положено работать карой, чтобы было пространство для работы. Современный склад должен соответствовать евростандартам. Мы к этому пришли. Мы хотели построить современный склад с высокими потолками, 6-метровыми полками. Но в связи с тем, как Думе и мэрия подали в суд, все дела приостановились. Сами понимаете, партнерлар коркот. Акчага төткөндө азыр бүт баары подвешенный состояние болуп атат. Ошол менен биз күтүп атабыз решение, кандай болот экен деп. Мамлекет жардам берсе, Кудай буйрса, мы надеемся, что будет правильное решение принято, и все-таки завод останется за нами. И все-таки столько сотрудников работает, и столько людей оставлять без работы будет очень сложно. Мы надеемся все-таки, что примется правильное решение, и с участием нашего уважаемого президента он наставит, что здесь столько людей работает. Я думаю, что все будет хорошо. И буйрса, наши партнеры Казахстана, куда буйрса, вернутся, и мы построим. Бул дагы имарат бизге карайт. Вот бияктан бизге биякка дагы, кстати, Россиядан партнерлор келген. Ошол партнерлор хотели поставить сюда оборудование для сортировочной и обжарочной линии для кофе. Но когда узнали, что в Думе и мэрии вот такие проблемы, они тоже побоялись и все остановило. Поэтому эта линия сейчас просто так простаивает. Или пустой его лётрат, пока мы готовы. Дальше ждем судьбу, как говорится, завода нашего. Ошондо сиздер бир эки өнөктөштөрүңүздөр күтүп атыптыр да азыр сиздер менен иштеши, ошол соттор бүтсүн деп. Бүт баары күтүп атышабыз. Азыр бүт баары күтүп атышат. Ошол Кудай буйрса ошол бүтсө, положительно суд чыкса, ошону проекттерди бүт баары мы хотим осуществить все свои проекты и поставить все. Планда бизде будан дагы Бишкектин четинде же ушул жерде эле жакшы бир Европанын стандартындагы заводду кылайын деп атабыз. Биз будан 10 эсе, 20 эсе, 100 эсе өссөк болот экен өзүчү.
бирок ошого жараша ошо мамлекет жардам берсе, могу жакында эле 1 жыл мурун российский кыргызский фонддон алганбыз, каржылаганбыздычы. Ошого бул могу имарат сатып алганбыз. Имарат, ушул имарат сатып алдыңыздар беле, э? 1 жыл эле болду анда бул жак киргениңиздерге. Жок, бул биз башында арендада болчу. Анан кийин бул түбөлөрдү сатып алдык, өзүбүздүк десек болот да. Бирок буга канча акча жумшадык. Бүт эмесине, өзүнө кабылына келтиришине. Биринчи эмесин көрсөңүз аябай эле начар абалда болчу бул имарат. 4-нчи хозяин болобуз, ээси болобуз бул жердинчи. Бул учурунда ликвидация болуп, анан открытый аукциондон сатып алынган экен. Биз болсо учурда 4-нчи ээсибиз. Эми өзүңүздөр көргөндөй бул теги эле бул территориянын ичинде 2000 адам иштейт, 2000ден ашуун үй бүлө деген да. Баардык ишкерлер, баардыгы эле жөнөкөй, баардыгын бирибиз тааныйбыз, жөнөкөй элдер. Ушул жерге салым кошолу, ушул жерде иштейли деп эле баардык эми. Кандайдыр бир мындай түшүнбөстүк думийде бир кат ачылып кеткендир бирөөнүн айынан,чы. Болгон түшүнбөстүк нерсенин айынан ушул элдер мындай тынчсызданып, кабатыр болот, жумушум жоготом, райса кетемби депчи. Мисалы үчүн ишкерлер болсо бир эме бизнесиме айрыламбы деп коркушат. Ушундай тынчсызданып пайда болот экен да. Эми ошо ажоосунун кайрылганында ошолдо эми адилеттүүлүккө кайрылып, башка эми ушундай адилетсиз иш болуп атса, ажоосун монтип колдоп атса, ылдый жакта бир кандайдыр бир кат ачылып кеткендир да. Эми ошо көңүл буруп коюу ниетинде баардык кайрылып отурат да. Элдерди көрсө деле ушу 2000 үй бүлө дегенде арасында деле айтат, үй бүлөм ким бакмаган эле, тиги болмаган эле депчи. Ошо тынчсыздануу, ичинде кыжаалачылык ар бир адам. Бул аймакта иштегендердин кызыкчылыктарын коргоо жана заводдун тегерек четин иретке келтирип көрктөндүрүү максатында Интергельпо Фрунзе ассоциациясы түзүлгөн. Анын президенти Асел Туркебаева мындагы кээ бир ишканалар Кыргызстандагы эң көп салык төлөөчүлөрдүн катарында турарын билдирди. В 2024 году было выплачено порядка 1,5 миллиарда сомов в виде налоговых и иных отчислений. И это очень радует, потому что это практически на 45% больше, чем было выплачено в 2023 году. А если мы будем сравнивать с 2022 годом, то это практически в 6 раз больше. То есть налицо динамика, которая показывает, что за последние годы произошел мощный толчок, и предприятия как бы наращивают обороты. И, в принципе, я думаю, что если ничего не будет мешать предпринимателям, то сумма налоговых отчислений будет только расти, так же, как и рабочие места. Сегодня к концу смены из цехов завода сельскохозяйственного машиностроения имени Фрунзе должно выйти 113 пресс-подборщиков. Эми чөп таңгактоочу техникаларды чыгарган Фрунзе заводу эмнеге жоюлуп кетти деген суроого кайтып келели. 1991 жылы Кыргызстан эгемендүүлүк алып, өз алдынча мамлекет болот. Андан соң өлкөдө инфляция күчөп, СССРден калган завод, фабрикалар четинен жабыла баштаган. Кээ биринде кирешесинен чыгашасы көбөйүп, эмгек акылар айлап төлөнбөй калган. Мындан улам 1994 жылы 10 майда президент Аскар Акаев жарлык чыгарып, ишканаларды кайра уюштуруу жана жоюу боюнча мамлекеттик комиссия түзгөн. Аны ошол кездеги премьер-министр Апас Жумагулов жетектеген. Бул убакта 61 гектар жерде жайгашкан Кыргызстандагы эң ири Фрунзе заводу дагы кыйын кырдаалга кептелип турган. Анткени мекеме Союздагы республикалар менен чынжыр сымал байланган болчу. СССР тарагандан кийин ал чынжыр үзүлүп, өз алдынча иштей албай калган. Ликвидация завода началась в 1995 году после попыток спасти это производство. Но дело в том, что завод, он был, подчинялся Москве непосредственно. И здесь производилась сборка. Многие комплектующие, они поступали из других советских республик. И сами пресс-подборщики, они отправлялись по всем республикам Советского Союза, плюс во все страны соцлагеря.
И когда все эти связи экономические были разрушены, то завод встал. И ликвидация завода проводилась прозрачно и проводилась в течение почти 10 лет. Она закончилась в 2004 году. 1994 жылдын октябрында Фрунзе заводунун эмгек акы үчүн эле карызы 7 миллион сомго жеткен. Анткени 2000ден ашуун жумушчуга 10 ай бою маяна төлөнбөй калган. Завод мындан башка тармактар боюнча да карызга белчесинен баткан. Анан кыргыз өкмөтү ПИСАК программасы, кыргызча айтканда ишканаларды кайра уюштуруу же жоюу долбоору аркылуу дүйнөлүк банктан 60 миллион доллар кредит алган. Апас Жумагулов жетектеген мамлекеттик комиссия Фрунзе сыяктуу Кыргызстандагы Арабөк абалдагы 28 ишкананын тагдырын чечкен. Бул заводко келгенде пайдасынан зыяны көбөйүп баратат деген бүтүм чыгарып, мамлекеттин колу менен жоюлат да жерин менчикке сатууга уруксат берилген. Ошол кезде премьер-министр болуп турган Апас Жумагулов Фрунзе заводу айла жоктон гана жабылганын жакында эле Эркинтоо гезитине берген маегинде да тастыктаган. Эң эле атактуу айыл чарба машина жасайтын завод имени Фрунзе деп коет. Пресс-подборщиктер чыгарчы бул. Пресс-подборщиктер ошол жылдарда Союз убагында Германияга чейин поставляли. Германияга чейин сатчу биздин пресс-подборщиктерди. Союзда очередь менен алчу. Бирок жаңы турмушка өткөндө ошолор эле россиялыктар бир пресс-подборщикти албайбыз деп чыгарды. Алган продукциясына каражатын бербейбиз деп чыгарды. Эмне үчүн? Биз алган эмеспиз, бизге Союз берген. Союздун арга баргыла деди. А Союз кулап калды, жок. Каяктан иштейбиз ошол? Ошентип отуруп ушундай килейген завод. 35 000 пресс-подборщик чыгарган завод продукциясын бирөөнү сата албай калган. Ошол заводдун аймагында 3000ге чейин машина туруп калган да. 3000 машина сатылбай, эмне кыларды билбей. Ошону 5, 6, 7, 8 жылдын ичинде запчастка чейин сатылбады ушул. Ана кантип эми ушул заводду эмне үчүн өкмөт болуп туруп ушуга көңүл бурбадың деп айткандар бар мага. Ушундай. Эми эгерде пенсияны бере албай атсам, айлыгын бере албай атсам, милицияны бага албай атсам, аскерлерди бага албай атсам, анан ошо заводду саламбы? Ошо завод кантип берем? Кантип бетим менен ушул заводду мен 4-5 жыл ичинде реконструкция кылайын, ушуга ушунча миллион берейин, а силер айлыгын албай туруңар деп айта аламбы? Муну билген туура билет. Билген киши гана, ушундай акыбалда болгон киши гана, билейин деген гана киши мындай сөздү айтпайт. В соответствии с требованием законодательства того времени проводились открытые аукционы, и, как положено, все объявления давались в вечерний Бишкек, Кыргыз-Тусу и, по-моему, слово Кыргызстана. У нас есть с архива все эти объявления. Аукционы проводились по рыночным ценам, ликвидировались. Не было ни оборудования, ни металл, здесь все тащилось, все просто тащилось. Территория не охранялась, и здесь просто ничего не было. Сказать, что покупали цветущие, процветающие цеха и там с оборудованием, нет. Люди просто покупали, практически землю покупали. И стены. И стены. Мен Маурике зданияны алганда, это невозможно было. Там жөн эле эми укмуш болчу да. Эмне болчу? Комнаталардын баарында мусор толтура, өтүктөр толтура, баягы немелер калганда. Мусорларды КамАЗдап чыгардым. Рабочийлерди нанимать эттим. Конечно, бүттү кайра тургузуш оңой болгон жок, конечно. Крышалардын баарынан эми 42-жылы тургузулган зданиянын крышасын менять эттим, бүттү терезелерин алмаштырдым күнөлгө. Байлар алган деп эле баары байлар дешет да. Байлар эмес. Бул эмгекпен иш керек экен да.
мен бул жерге тендер менен иштеп жүргөндө саат 12-де кетип эртең менен 5-те келчүмүн. 5-те жумушка келем да, чтобы водительдер жумушка барыш үчүн бирөө келбей калбайбы, ошолорду страховка жасаш үчүн. Алар келбей калса өзүм ташчумун. Нанды өзүм алып барчумун. Детский сад саат 8-де тамактаныш керек да. Вкладывали, все здесь закредитованы, у всех потому что кредиты, и все сейчас находятся в состоянии очень глубокой моральной подавленности, депрессии, потому что они не знают, что будет завтра. У многих были планы по развитию, расширению производства, были планы приобретения нового оборудования, да, высокоэффективного с большой производительностью. Но теперь, когда возникла вот эта ситуация с иском Думи, собственники, они просто в растерянности, они не знают, что им делать дальше. И это очень сильно, конечно, влияет и на производительность, и на текучесть кадров. Не лучшим образом эта обстановка сейчас разыгрывается, так скажем. Түзүлгөн кырдаалдын кээрин тарткан өндүрүшчүлөр буга чейин президент Садыр Жапаровго кайрылып кат жөнөтүшкөн. Ага ишканаларда иштеген 1000ге чукул адам кол коюптур. Бул катта биздин менчикти тартып алуу аракетин өлкө экономикасына каршы диверсия катары бааласа болот. ПИСАК программасы аркылуу жоюлган Фрунзе заводунун мүлктөрүн сатып алуу процесси кандай жүргөнүн башкы прокуратура, эсеп палатасы жана жогорку кеңеш бир нече жолу текшерип, мыйзам бузуу тапкан эмес. Жогоруда айтылгандарды негиз кылып, сизден Конституциянын гаранты катары Бишкек мэриясынын мыйзамсыз аракеттерин токтотуп, менчигибизди коргоп берүүңүздү суранабыз деп жазылган. Ошондой эле түзүлгөн кырдаалдан чыгуу жолун биргелешип табуу максатында ийри отуруп түз кеңешиш үчүн мамлекет башчыдан өндүрүшчүлөрдү кабыл алууну суранып жатышат.